Бул курсакка киргенде оңор эмес болмок эмес. Аллах өзү сактады. Прайниктин ичинен оронгон кыздардын ийнеси чыкты. Казакстанда болгон окуя эми Кыргызстанда кайталанууда. Глобуста жер жемиштерге дихлофос чачууда. Дагы бир учактын кыйрашы Италияда унаа жолуна учак кулап, кадимкидей жарылып кеткен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кудай бир сактады. Томпок токоштун ишинен хиджабтын ийнеси чыкты. Кара суудан сатып алынган шириндик. Сан эпидем станциянын ишинин жыйынтыгын ошого окшогон нерселер эле көрсөтүп коет. Кызым жакшы көрүп томпок таттуу деп жеп жатты эле. Ичинен ийне чыкты. Кадимки ийне эмес, жоолукка тагып ала турган, башында тоголок желеми бар ийне экен. Кудай бир сактап жеп жатып көрүп калыптыр. Байкабай жутуп алса эмне болот эле? Кара суудан сатып алынган бул шириндик. Кара суу райондук сан эпидстанциясы. Өзү иштейсиңерби? Базарда толуп жатат. Маркировкасы жок шириндиктер. Абал ушул Айтор. Сиздер кандай ойлойсуздар? Буларды эмне кылып иштесе болот? Деги эле баштан аяк кадрларды алмаштыруу керек окшойт. Журналист Жармакан Абидинова. Мындай прайник жеп эле балдар. Ичинен мындай жана жоолукка кадай турган эме чыкты. Мындай. Казакстанда болгон көрүнүш эми Кыргызстанда кайталанды. Казакстанда адамдын оозун ача турган видео тарап, анда бир киши клубника менен малина сакталган эшиктердин жанында түзеле дихлофос чачып жатканын көрүүгө болот. Бул кадрлар коомчулукта катуу нааразычылык жаратып, видео 350 миңден ашык көрүүлөрдү топтогон соң автор аны жок кылууга шашкан. Бирок ошол эле көрүнүш эми Кыргызстанда кайталанды. Бишкек шаарынын тургуну Глобус гипермаркетинде кызматкер аял жашыруун мөмө жемиштерге дихлофос чачып жатканын байкап, Blacklist паблигине жазып чыкты. Комуз калпак берип, Садыр Жапаров Монголиянын президентин Чолпон Атадагы рух ордого алып барды. 23-июлда өлкө башы Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух Чолпон Ата шаарындагы рух ордо маданий борборуна барышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын администрациясынан кабарлады. Рух ордонун кире беришинен жогорку даражалуу конокторду маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамедалиев тосуп алып, кыскача экскурсия өткөргөн. Ал лидерлерди кыргыз элинин салттуу жашоо мүнөзүнүн элементтери чагылдырылган кыргыз айылы этнокомплекси менен тааныштырды. Мындан тышкары гид мамлекет башчыларына Ысык көл жээгиндеги ачык асман алдындагы музейдин түзүлүү тарыхы тууралуу айтып берген. Иш чаранын соңунда ардактуу коноктор улуттук музыкалык аспаптын формасында жасалган пирсти көрүп чыгышкан. Садыр Жапаров сыйлуу коногу Ухнагийин Хурэлсухка комуз белеге берген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Италияда учак унаа жолуна кулап түштү. Италияда жеңил учак унаа жолуна кулап түштү. Учактагы бир эркек менен бир аял каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, кырсык 22-июлда А21 авто жолунда болду. Окуя катталган учур жана андан кийинки жардыруу камерага түшүп калган. Учурда каргашалуу окуянын себептери такталууда.
Дүкөн мончолор бузулат. Оштун мэри жол жээгиндеги алияны узартуу тапшырмасын берди. Бүгүн 24-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин кезектеги таңкы кыдыруусу саат 6:00 тарта Ак Тилек айланбасынан башталды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Мында жашыл аймактын ордуна курулуп калган соода түйүндөрүн алып, эс алуу багын Осмонов көчөсүнө чейин толук жеткирүүнү тапшырды. Ошондой эле жол четиндеги көмүр базаларды жана айланадагы оор жүк ташуучу унааларды алдыруу, Кайырма каналын корук аймагын аштыруу тапшырмасын берди. Туманбаев ооруканалар шаар сыртына чыгарыларын билдирди. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Бишкектеги ооруканалардын баары шаардын сыртына чыгарыларын билдирди. Ал бул тууралуу 23-июлда Эне баланы коргоо улуттук борборунун оңдоп түзөтүүдөн өткөндөн кийинки абалын көрүү учурунда барганда айтты. Азыр биз медициналык шаарчанын курулушун баштап жатабыз. Ооруканалардын баары ошол жакта Көк Жарга көчөт, деди Туманбаев. Ал курулуштун чоо жайы тууралуу мындан башка кеңири маалымат берген жок. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштарды сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Еще не проложили? Я все для колды, да? Даяр. Şu sallaylık. Nasıl da makul oldu. Anaklar meşhur makul yol söyledi bitirip koydum. O sınav bizi soruları. Tamam. Kim gelecek şimdi? Canavında da bir koy suratlıdır. Allah'dan korktum. Kurumaz korktum diye özay. Kurumaz korktum. Şimdi yedim nazardan kaldırmak çok diye özay geçirmek istiyor. Bir gözle bir gözle oldu. Ya, sonra kapat. Sonra kapat. Yoksa kimlik orada. Hadi bakasın. Allah. Ana saklasın. Yedi belirlerde koçuyorlar. O kimlik orada geçti. Ayşe bir gün. 5 kilo 7 bireyden koysun bakalım. Bugün üzere kılı yeter tutuyor. Ona koysun. Gene ona yol bütün de. Ya. Evet. Ya o şunu sol çıksın hemen. O sol mu? Bakalım. Nasıl takarsa de kimliğe barış gelir. O der kişiler karaldılar altında. Kim karaş gelir kim var?
Baktı, makine karşıdı, Osmanlı'ya kadar. Yani men Osmanlı'nın kılma kalmatışlar, köy yemeğine, buna çınar tilekler nasıl var? Bir gül pültülü bir demek kılbaylık var. Ya. Osman. Evet. Ötün işte şöyle bunu. Kanday alırsın. Kapı bilmiyorum. Gazon vardı. Ya. Gül gazon parası. O son mal koşu. Kaçar. Sen de daha var. Sen bir de gene ya. Sen bir de gene ya. İki ay oldu. Şimdi sorma kalmasın diye ne yapsın ha? Sen bu bir de kışa nasıl yapıyorsun? Ya asfalt tutsun ya. Adam bunu da koyacak. Şimdi bakma. Bak şimdi de. Ulan bu bir sürü şey çıkandan bir poz oluyor.